Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган. Коом оңолмокпу. Эгер бизде казинолор ачык болсо, аракханалар, кумарханалар, эс алуучу суткалык жерлер ачык болсо, кечеги күндүз ачык айкын бар алкаштар башкалар кыйын болуп атса, ууруларды зинакорлор, паракорлор, наркомандар ачык айкын жүрсө, аларга биз колдоп атсак, качан биздин коому оңолот? Эгер үйүбүздө шайтан алейхилана кирип алган болсо, 24 саат ар түрдүү сайттар болсо, массалык маалымат каражаттарынын %90% бузукулукка үндөп атса, жылаңачты көрсөтүп атса, башканы көрсөтүп атса, жаштарды азгырып атса, керек болсо мультфильмдер да башка динге үгүттөгөн эме. Өзүбүздүн баалуулук салт динибизди үгүт насаат кылбаса, качан оңолобуз? Айша энебиз айтты: "Култу я Расулаллах, анухлик ва фина ас-салихун." Биздин арабызда жакшылар болсо, даватчылар болсо, алымдар болсо, ошондо да Кудайдын азабы келеби деди. Ооба, коомуңарда даватчылар, үгүт насаатчылар, жакшылар болуп туруп деле хабас көбөйгөн кезде коомго азап келет деди. Хабас не деди? Зина деди. Никесиз карым катнаш. Көчөдө жарын жылаңач мына жас келди, эртең жарышат мусулмандын кыздары. Тасбih тахлил айтууда эмес, кайрымдуулук кылууда эмес, илим билимде эмес, элге жерге кызмат кылууда эмес. Ким көбүрөөк жерин ачат? Ким көбүрөөк жерин башкаларга көрсөтөт? Ким көбүрөөк жаштарды азгырат? Качан кыргыздын кызы киндигин көрсөттү эле? Киндигин астындагы түгүн көрсөттү эле? Качан эркек майкачан чыгыштан уяласын? Биз төшөккө кийгенди, кыздарыбыз көчөгө кийип атат. Урматтуу мусулман бир тууган, качан коом оңолот? Коомдогу адамдардын жүрөгү көрө албастыкка, кызганууга, жек көрүүгө, паракорлукка толуп калган болсо, кимди бирөөдү кантип эптеп ушуну алдап кетсем, кантип ушунун бирдемесин жеп кетсем, канткенде ушуну тепселеп салсам, канткенде ушунун үстүнө чыгып кетсем, зина таркап кеткен коом кантип оңолсун? Az-zina yurisul faqr. Бүгүн кээде экономикалык башкалык кризис дейбиз, жашоо кыйын дейбиз. Пайгамбарга эгер ишенсек, пайгамбар айтат: "Az-zina yurisul faqr." Зина кембагалдыктап келет дейт. Каатчылыктап келет дейт. Кургакчылыктап келет дейт. Оор жашоонап келет дейт.